4 пробиркада амино-уксус кислотасы бар. Глицин эритмеси. Кислота негиздик касиеттерин үйрөнөбүз. Биринчи пробиркага метил кызгылт сары индикаторун кошобуз. Ал кызыл түскө өзгөрбөйт, демек глицин кислоталык касиетке ээ эмес. Экинчи пробиркага фенолфталеин кошобуз. Эритменин өңү өзгөрбөйт, демек глицин негиздик касиетти көргөзгөн жок. Үчүнчү пробиркага натрийдин карбонатын кошобуз. Газ бөлүнүп чыккан жок, демек бул реакцияда глицин кислоталык касиетке ээ эмес. Төртүнчү пробиркага металдык магнийди кошобуз. Реакция жүрүп жатат. Жалгыз ушул реакцияда глициндин кислоталык касиетин көрө алдык. Биз көрдүк, глициндин магний менен реакциясында суутек газы бөлүнүп чыкты. Жыйынтыкка келсек, глицин күчсүз кислота. Ушунчалык начар болгондуктан, ал эмес метил кызгылт сары индикатордун өңүн өзгөртө албайт. Жана натрийдин карбонатынан көмүр кычкыл газын сүрүп чыгара албайт. Магний менен реакциясында гана глицин күчсүз кислоталык касиетти өзгөрө алды.